Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана коноктору, өлкө башчыбыз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин коопсуз өлкө долбоорун ишке ашыруу максатында жол кырсыктарын алдын алуу жана жол кыймылына катышуучулардын маданиятын жогорулатуу багытында Ош шаарында жаңы аппараттык программалык комплекстер ишке киргизилди. Буга чейин шаар аймагында 44 аппараттык программалык комплекс иштеп келген болсо, азыр аларга кошумча дагы 70 заманбап камералар орнотулуп, толук пайдаланууга берилди. Программалык комплекстер жол кыймылынын эрежелеринин төмөнкү бузууларын автоматтык түрдө аныктайт. Токтоого мүмкүн эмес болгон жерге токтотулган автоунааларга, коопсуздук курганбаган айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө, белгиленген ылдамдыкты ашырып айдаганга, ошондой эле каршы тилкеге чыгып, озуп өтүп жана жол чийимдеринин талаптарын сактабаган фактыларды аныктап, айыппулдар салынат. Белгилей кетсек, коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы ушул жылдын январь айынан башынан бери тесттик режимде иштеп келген. Бул аралыкта жол эрежесин бузуу фактылары фото жана видео катталып, айыппул салынган эмес. Ал эми Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкы башкармалыгынын 2026 жылдын 22 январындагы номер 92 буйругунун негизинде 2026 жылдын 23 январынан тартып жол эрежесин бузган айдоочуларга карата айыппулдар расмий түрдө салынып, эскертүү билдирүүлөрү алардын дарегине жөнөтүлө баштайт. Ушуга байланыштуу баардык айдоочуларга ылдамдыкты ашырбоого, коопсуз курун сөзсүз тагынууга жана жол эрежелерин сактоого чакырабыз. Коопсуз жол ар бирибиздин жоопкерчилигибиз.